Бүгін 24 январда Бишкек, Токмок жана Кан шаарларында иштеген айрым соодагерлер менен ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын орнотууга каршы болушуп, өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Алардын айтымында соодагерлер азырынча мындай өзгөртүүлөргө даяр эмес. Алар менен жолуккан экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев көзөмөл кассалык аппаратты колдоно электеле каршылык көрсөтүү туура эместигин айтты. Министр быйылкы жылы октябрь айына чейин сыноо мөөнөтү менен бул шаймандар орнотулуп, демилгени ишке ашыруу үчүн жеңилдиктер да каралганын кошумчалады. Салык кызматынын маалыматына ылайык 20 январга карата Кыргызстанда кассалык аппарат колдонгон субъектилердин жалпы саны 12500гө жакындап калды. Газпром Кыргызстан ишканасы өлкөнүн түштүк аймагында бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азайганы боюнча маалымат берди. Расмий маалыматка караганда, абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жатканына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планын билдирген. Күз-кыш мезгилинде керектөөнүн көбөйүшүнө байланыштуу бул көйгөй жыл сайын кайталанып келет. Өзбекстандын өзүндө ресурстук базанын азайышына байланыштуу техникалык себептерден улам түштүк тарапка газды экспорттоо төмөндөйт. Маалыматтарга караганда, катуу сууукта Өзбекстандын ички керектөөсүн камсыздоодо кыйынчылыктар жаралып, бул жылытуу мезгилинде ар кандай чектөөлөргө алып келет. Коңшу өлкөнүн бийлиги жаратылыш газын экспорттоону токтотуу планын расмий түрдө билдирген деп жазылат маалыматта. Мындан улам авариялык кырдаал жаралбашы үчүн көп күч келген маалда Ош шаарындагы жеке секторлорго газ берүүдө чектөө киргизилет. Ошондой эле Өзбекстандан чыккан газды жеткирип турган Газпром экспорт ишканасы жана өзбек кесиптештери менен газды туруктуу негизде камсыздоо боюнча активдүү иштер жүрүп жатканы белгиленди. Мекеме бул маселени чечүүнүн жолу катары өлкө ичинен газ чыгарууну өнүктүрүүнү атады. Викрам Розахунов Казакстанда кармалып турганда катуу сабалганын айтты. Мен азыр ооруканада дарылануудамын. 3 оорукана алмаштырдым. Канчалык азап жана ооруну баштан өткөргөнүмдү жакындарым менен медицина кызматкерлери гана көрүштү деп жазды пианист. Музыкант өз билдирүүсүндө кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жаракатын, баш мээси чайкалганын жана башка жаракаттарды алганын билдирген. Казакстандын күч кызматтары паспортун, акчасын, айдоочулук күбөлүгү менен банк картасын белгисиз жагдайда алып коюшканын айтат. Ошондой эле ал Казакстандан Кыргызстанга келген учурдагы билдирүүсү боюнча дагы түшүндүрмө берген. Менин бардык расмий билдирүүм ошол учурда Казакстанда барымтада тургундар үчүн болгон. Көпчүлүгүнүн балдары, үй бүлөсү бар. Көбү карыган ата-энелеринин, майыптыгы бар карындашынын жалгыз багуучусу. Менин ар бир сөзүм аларга таасирин тийгизиши мүмкүн эле деген Викрам Розахунов ошол кезде кеңири маек берүүгө тыюу салынганын жазды.